Келе сабак. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Көгүлтүр экран аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, ыңгайлуу отуруп, жакшылап көңүл бургула. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурун бир аз ой жүгүртүп алалы. Менин силерге даярдаган баш катырмам бар. Каалагандай бир санды ойло. Ага алтыны кош. Андан экини кемит. Айырмадан ойлогон санды кемитип, кайра бирди кош. Жыйынтыгы 5 чыкты. Эмне үчүн 5 чыкканын түшүндүр. Келе сабак. Бүгүн сабакта көп орундуу санды 2-3 орундуу санга көбөйтүүнүн жолдорун үйрөнөсүңөр. Ага карата мисал маселелерди аткарасыңар. Балдар, бизге туюнтма берилди. 527-ни 67-ге көбөйтүү керек экен. Биринчи көбөйтүүчү канча экен? Ооба, 527. Ал канча орундуу сан? Азаматсыңар, 3 орундуу сан. Анткени ал бирдиктен, ондуктан, жүздүктөн турат. Экинчи көбөйтүүчү канча экен? Туура, 67. 67 2 орундуу сан. Ал ондуктан жана бирдиктен турат. Балдар, биз менен кошо Актан менен Мурат да мамыча жазып чыгарды. Экөөнүн чыгарганына көңүл буралы. Экөөнүн көбөйтүндүлөрү 2 башка сан болду. Эмне үчүн 2 башка жооп болуп калды? Кимиси туура чыгарды? Келгиле балдар, азыр өзүбүз чыгарып, текшерип көрөлү. Мамыча жазып алалы. Көп орундуу санды 2 орундуу санга көбөйтүш үчүн аны 2 орундуу сандын бирдиктерине жана ондуктарына айрым-айрым көбөйтүп, жыйынтыктарын кошуп коюу керек деген эрежеге таянып аткарабыз. Көбөйтүү амалы эң кичине разряддан башталаарын билебиз. 7 менен 7-нин көбөйтүндүсү 49 болот. 49-дун бирдигин бирдиктин астына жазабыз. 4 ондук көңүлдө деп ондуктун үстүнө белгилейбиз. Эми 7 бирдикти 2 ондук менен көбөйтсөк, көбөйтүндү 14. Көңүлдөгү 4 менен 18. 8-ин ондуктун астына жазып, 1 ондукту жүздүктүн үстүнө көңүлдө деп белгилейбиз. 7 бирдик менен 5 жүздүктү көбөйтсөк 35. 1 көңүлдө менен 36. Ошентип 67-нин бирдиги менен көбөйтүп бүттүк. Бул биринчи толук эмес көбөйтүндү деп аталат. Эми 6 ондук менен 527-нин ар бир разрядын көбөйтүп чыгабыз. 6 ондук менен 7 бирдиктин көбөйтүндүсү 42. 42-нин бирдигин 2-ни ондуктун астына жазабыз. 4 ондукту көңүлдө деп ондуктун үстүнө белгилейбиз. Эми 6 ондук менен 2 ондукту көбөйтөбүз. Көбөйтсөк 12, көңүлдөгү 4 менен 16. 16-нын бирдигин 6-ны жүздүктүн астына жазып, 1 ондукту көңүлдө деп жүздүктүн үстүнө жазабыз. Эми 6 ондук менен 5 жүздүктү көбөйтөбүз. Көбөйтсөк
30. Көңүлдөгү 1 менен 31. Ошентип, экинчи толук эмес көбөйтүндүнү таап алдык. Экинчи толук эмес көбөйтүндү 3162-ге барабар болду. Эми биринчи толук эмес көбөйтүндү менен экинчи толук эмес көбөйтүндүнү кошобуз. 9 бирдиктин өзүн жазабыз. 8ге 2-ни кошсок 10. 10-дун нөлүн жазабыз. 1 көңүлдө. 6-га 6-ны кошсок 12. Көңүлдөгү 1 менен 13. 3-ün жазып 1 көңүлдө дейбиз. 3 менен 1-дин суммасы 4. Көңүлдөгү 1 менен 5. 3-түн өзүн жазабыз. Демек, көбөйтүндү 35309-га барабар болду. Бул толук көбөйтүндү. Балдар, кимиси туура чыгарыптыр? Ооба, Актан туура чыгарыптыр. Мурат эмнеден ката кетирген? Мураттын кетирген катасын үйдөгүлөргө түшүндүрүп айтып бергиле. Сабак. Балдар, бизге татаал туюнтма берилди. Кантип иштейбиз? Ооба, биринчи амалдардын аткаруу тартибин белгилеп алабыз. Солдон оңго көбөйтүүгө биринчи деп белгилейбиз. Экинчи көбөйтүүгө экинчи деп белгилейбиз. Кошуу амалына үчүнчү деп белгилейбиз. Биз амалдардын аткаруу тартибин белгилеп алдык. Эми биринчи амалды мамыча жазып алалы. 8262-ни 53-кө көбөйтүшүбүз керек. Биз жогоруда айтып кеткендей эле көбөйтүү амалы эң кичине разряддан башталып аткарылат. 3 бирдик менен биринчи көбөйтүүчүнүн ар бир разрядын көбөйтүп чыгабыз. 3 бирдик менен 2 бирдиктин көбөйтүндүсү 6 болот. 6-ны бирдиктин астына жазабыз. 3 бирдик менен 6 ондуктун көбөйтүндүсү 18. 18-дин бирдигин ондуктун астына жазып, жүздүктүн үстүнө 1 көңүлдө деп белгилейбиз. 3 бирдик менен 2 жүздүктү көбөйтсөк 6, көңүлдөгү 1 менен 7. 7-ни жүздүктүн астына жазабыз. 3 бирдик менен 8 миңдикти көбөйтөбүз. 3 менен 8-дин көбөйтүндүсү 24. Демек, биз 3 бирдик менен көбөйттүк. Биринчи толук эмес көбөйтүндү 24786-га барабар болду. Эми ондук менен көбөйтөбүз. 5 ондук менен 2 бирдиктин көбөйтүндүсү 10. 10-дун нөлүн ондуктун астына жазып, ондуктун үстүнө 1 көңүлдө деп белгилейбиз. 5 ондук менен 6 ондуктун көбөйтүндүсү 30. Көңүлдөгү 1 менен 31. 31-дин 1-ин жазабыз. 3 ондукту көңүлдө деп жүздүктүн үстүнө белгилейбиз. 5 ондук менен 2 жүздүктүн көбөйтүндүсү 10. Көңүлдөгү 3 менен 13. 13-түн 3 бирдигин жазабыз. 1 ондугу көңүлдө деп миңдиктин үстүнө белгилейбиз. 5 ондук менен 8 миңдиктин көбөйтүндүсү 40. Көңүлдөгү 1 менен 41 деп жазабыз. Ошентип, экинчи толук эмес көбөйтүндү 41310 болду. Эми биринчи жана экинчи толук эмес көбөйтүндүлөрдү кошобуз. 6 бирдиктин өзүн жазабыз. 8 менен 0-дүн суммасы 8. 7 менен 1-дин суммасы 8. 4 менен 3-түн суммасы 7. 2 менен 1-дин суммасы 3. 4-түн өзүн жазабыз. 8262 менен 53-түн көбөйтүндүсү
437.886'ga barabar boldu. Эми экинчи амалды мамыча жазып иштейли. 8 бирдик менен 5 бирдиктин көбөйтүндүсү 40. 40'тын нөлүн жазып, ондуктун үстүнө көңүлдө деп белгилейбиз. 8 бирдик менен 1 ондуктун көбөйтүндүсү 8, көңүлдөгү 4 менен 12. 12'nin бирдигин жазып, ондугун жүздүктүн үстүнө көңүлдө дейбиз. Эми 8 бирдик менен 6 жүздүктү көбөйтөбүз. 48 болот. Көңүлдөгү 1 менен 49. Ошентип, биринчи толук эмес көбөйтүндү 4920'га барабар болду. Эми 7 ондук менен 615'тин ар бир разрядын көбөйтүп чыгабыз. 7 ондук менен 5 бирдиктин көбөйтүндүсү 35. 35'тин 5 бирдигин ондуктун астына жазабыз. 3 ондукту ондуктун үстүнө көңүлдө деп белгилейбиз. 7 ондук менен 1 ондуктун көбөйтүндүсү 7, көңүлдөгү 3 менен 10. 10'дун нөлүн жазып, 1 ондукту көңүлдө деп жүздүктүн үстүнө белгилейбиз. 7 ондук менен 6 жүздүктүн көбөйтүндүсү 42, көңүлдөгү 1 менен 43 болот. Ошентип, экинчи толук эмес көбөйтүндү 4305'ке барабар болду. Эми 2 жүздүк менен 615'тин ар бир разрядын көбөйтөбүз. 2 жүздүк менен 5 бирдиктин көбөйтүндүсү 10. 10'дун нөлүн жүздүктүн астына жазабыз. 1 ондук көңүлдө деп ондуктун үстүнө белгилейбиз. 2 жүздүк менен 1 ондуктун көбөйтүндүсү 2, көңүлдөгү 1 менен 3. 2 жүздүк менен 6 жүздүктүн көбөйтүндүсү 12. Ошентип, үчүнчү толук эмес көбөйтүндү 1230'га барабар болду. Эми биринчи, экинчи, үчүнчү толук эмес көбөйтүндүлөрдү кошобуз. Бирдикке нөлдүн өзүн жазабыз. 2 менен 5'тин суммасы 7, ондуктун астына жазабыз. 9 менен 0'дүн суммасы 9, жүздүктүн астына жазабыз. 4 менен 3'түн суммасы 7, 7 менен 3'түн суммасы 10. 10'дун нөлүн миңдин бирдигине жазабыз. 1 көңүлдө деп миңдин ондугуна белгилейбиз. 4 менен 2'нин суммасы 6, көңүлдөгү 1 менен 7. Миңдин ондугунун астына жазабыз. 1 миңдин жүздүгүн өзүн жазабыз. Ошентип, 615 менен 278'дин көбөйтүндүсү 170.970 болду. Бул толук көбөйтүндү. Эми үчүнчү амалды, кошуу амалын иштейбиз. Башкача айтканда, 2 көбөйтүндүнү кошобуз. Мамыча жазып алдык. Кошуу амалы да эң кичине разряддан башталарын билебиз. 6 бирдик менен 0'дүн суммасы 6, 8 ондук менен 7 ондуктун суммасы 15 ондук, 15'тин 5 бирдигин ондуктун астына жазып, 1 ондук көңүлдө деп жүздүктүн үстүнө белгилейбиз. 8 жүздүк менен 9 жүздүктүн суммасы 17, көңүлдөгү 1 менен 18. 18'дин 8 бирдигин жүздүктүн астына жазып, 1 ондук көңүлдө дейбиз. 7 миңдик менен 0'дүн суммасы 7, көңүлдөгү 1 менен 8. 3 10 миңдик менен 6 10 миңдиктин суммасы 9. 4 100 миңдик менен 1 100 миңдиктин суммасы 500 миңдик. Ошентип, сумма 598.856'га барабар болду. Демек, туюнтманын мааниси 598.856'га барабар экен. Балдар, эми маселе иштейли. Маселенин берилишин
жакшылап уккула. Чарба былтыркы жылы жаңы жылга шаарга 9500 роза жөнөткөн. Быйыл былтыркыга караганда 13 эсе көп жөнөттү. Чарба быйылкы жылы канча розага көп жөнөткөн дейт. Балдар, маселе эмне жөнүндө экен? Ооба, розалар жөнүндө экен. Былтыркы жылы канча роза жөнөтүлүптүр? Биз былтыркы жылды 1 деп Рим цифрасы менен белгилеп алалы. Былтыр 9500 роза жөнөтүлүптүр. Бул белгилүү экен. 2 деп быйылкы жылды белгилейли. 13 эсе көп дейт. Демек, бул белгисиз. Чарба быйылкы жылы канча розага көп жөнөткөн деп сурап жатат. Бул да белгисиз. Биз ушул суроого жооп беришибиз керек. Биз кыскача шартты түзүп алдык. Эми маселенин чыгарылышын мамыча чыгаралы. Балдар, 9500 тегерек жүздүк. Мындай сандарды көбөйтүүдө биринчи көбөйтүүчүнү жазып, экинчи көбөйтүүчүнү 2 разрядка жылдырып жазабыз. Эми көбөйтүп баштайбыз. 3 бирдик менен 5ти көбөйтсөк 15. 15тин бирдигин бирдиктин астына жазып, 1 ондукту көңүлдө дейбиз. 3 бирдик менен 9дун көбөйтүндүсү 27. Көңүлдөгү 1 менен 28. Ошентип, биринчи толук эмес көбөйтүндү 285 болду. Эми ондук менен көбөйтөбүз. 1 ондук менен 5ти көбөйтсөк 5. 5ти ондуктун астына жазабыз. 1 ондук менен 9дун көбөйтүндүсү 9. 95 экинчи толук эмес көбөйтүндү. Эми биринчи жана экинчи толук эмес көбөйтүндүлөрдү кошобуз. 5 бирдиктин өзүн жазабыз. 8 менен 5тин суммасы 13. 13түн бирдигин жазабыз. 1 ондук көңүлдө. 2 менен 9дун суммасы 11. Көңүлдөгү 1 менен 12. Акырында бирдик менен ондуктагы нөлдү улап жазабыз. Ошентип, көбөйтүндү 123.500-гө барабар болду. Эми быйылкы жылдагы жөнөткөн розадан былтыркы жылдагы жөнөткөн розаны кемитсек, быйылкы жылы канча розага көп жөнөткөнүн табабыз. 123.500-дөн 9500-дү кемитебиз. Кемитүү амалы эң кичине разряддан башталат. Кемитүүчүнүн да бирдиги менен ондугу 0 болгондуктан айырмаларын 0 деп жазабыз. 500-дүк менен 500-дүктүн айырмасы 0. Жүздүктүн астына жазабыз. 3төн 9 кемитилбейт. 1000дин бирдигин майдалайбыз. 13 менен 9дун айырмасы 4. 2 10 миңдикти майдалаганбыз, 1 калган. 1дин өзүн жазабыз. 100 миңдиктин да өзүн жазабыз. Ошентип, айырма 114 миңге барабар болду. Эми жообун жазабыз. Жообу чарба быйылкы жылы 114 миң розага көп жөнөткөн. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта көп орундуу санды 2-3 орундуу санга көбөйтүүнүн жолдорун үйрөндүңөр. Толук эмес көбөйтүндү, толук көбөйтүндү эмне экенин билдиңер. Ага карата мисал маселелерди аткардыңар. Өз алдыңарча көп орундуу сандарды көбөйтүүгө карата мисалдарды чыгарып машык кыла. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Бир сабак бою силер менен болгонума кубанычтамын. Эмки сабакта көгүлтүр экран аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта болгула.